Бардыгыбыз эле көрүп калат окшойт эми интернеттен деле бардыгы кыргытат эми. Биз кээде кыргыздар 5-6 саат күтүп калсак кыжалат болуп калабыз. Бирок бул жакта бир инибиз канакей Марат деген инибиз келсин. Канча күндө келди, Меккеге 51-күн. Сиздерки канчанчы күн? Меккеде 11-күн. Мунуку 59-күн, 60-күн деп сериалдар менен чыгып отуруп, эми автобус менен деле келип калса болот эле, самолет менен деле келип калса болот эле, бирок ушу келгенде мен ойлодум, Меккени бир башкаларга бир башкача бир туура жагынан көргөзүп, бардыгы ушу Меккеге келгизи келип, адамдарга бир ушу Меккени, Мадинаны жакшы жактан бир көргөзтүү депчи. Биз дагы дуа кылып олтурдук, оңой эмесин кашкыр жеп кетеби деп улам связьда жок болуп калса карап коебуз. Мен чыгып калат кайда сүйүнүп калабыз. Палаткада жатып, мындай жатып, чындыгы умура ушул инсандык болду окшойт, Машалла. Аллах таала жашообузда өмүрүндө береке берсин. Анан бул жактан устаз бир өзү саатты кам койду, Бул жакта устаздын белеги. Bir ziyaret kılıp geleyim. Peygamberimizin turgan, yaşayan yerin bir ziyaret kılıp geleyim deyip 10 gol tutasınız. Maşallah. Daim namazın vakitlerini öz vaktinde okuy turgan. Велосипедте кетип баратсаң да айтып турат да, машалла. Ошондой эле бул эми ушу велосипедте келип келатканда баланын ою талада, эненин ою балада дейт, Бала эне переживать этет да. Ушул компанияга насип этип келип калыптыр устаз. Мараттын ата-энеси да биз менен келип калыптыр да ушул компанияга. Эч карабайбыз эми бул. Тагдыры да ушундай туура келип калганчы. Анан ушундай күчтүү эненин сүтүн эмген бала ушундай мен тошуна келбейт болчу велосипед мененчи. Кашкыр жеп кетеби, аргас жеп кетеби, мына сабырдуулук керек да. Балким ой деле келсе керек Марат, жарттан кайта берсемби, Анан бул дагы сезонду карабай чыгып олуптур да, жайында чыгып олуптур да бул дагычы. Кышында чыкса да кичине салкын болот эле да. Анан ушу компаниянын атынан дебейбиз, мындай элдин атынан дейик, себеби ушундай инсандар бар. Болсо бизден да көп бергизи келет, балким колунда жок, мүмкүнчүлүк болбойт, бу менен жолукпайт. Ошон үчүн бизден эмес, компаниядан эмес, ушу дуа кылып аткан, ушу Марат келатканда каждый сериал көрүп аткан, ошол элдердин атынан дейикчи, ошол элдердин атынан ушу Мараттын апасына бул жакта белегибиз бар эле. Мына Абдул Самит Курайш деген ушундай Курайш урусунан, пайгамбар урусунан атыр чыган компания бар. Ошону насип этсек кана апасына тапшырып койбоюкпу, Апасы ким экенин көрүп коелук мынакей, машалла. Эми биз үчүн батыр эле болду, башкалар үчүн билбейбиз эми, Караңыз, кээ бирер Парижге велосипед теуп кеткен болсо, башка жака теуп кеткен болсо, мынакей, машалла. Ушул жака Меккеге келди, машалла. Апасын экөө жолуккан бия көрүп ыйлагың келет эми бул жакта. Машалла. Эжеке, Алла ыраазы болсун. Аллах таала жашооңузга, өмүрүңүзгө береке берсин. Эми үй бүлөңүздөр менен, бардыгыңыздар менен, жакында үйлөнөт экен Марат, Үйлөнүп келиндериңиз менен чогуу келиңиздер. Канча адамдарга жакшы сезим тартуулап койду, канча адамдарга эмоция тартуулап койду, 59-күн, 41-күн деп эсте калат, көпкө эсте кала турган болду го. Алла ыраазы болсун. Мараттын атасын да чакырып койбойбу, кандай дейсиз, Канакей атасы биякта. Атасына да ушундай бир белек тапшырып коёк, Машалла. Көрүп коюңуздар да атасы ким экен, апасы ким экен, машалла. Машалла. Алла ыраазы болсун. Ушундай балдарды тарбиялаган Аллах таала жашооңуздарга, өмүрүңүздөргө береке берсин, Ар дайым урматтуу туугандар, белек берип жүрө берейик. Жакшы күндөрдө, жакшы күндөрдө жолугайык. Анан бул жерде дагы жакшы нерсени айтып коелук, Ушу спорт школа деп коет биздечи, РУОР, Республиканский училище Олимпийского резерва деп коет. Мыкты, имандуу агайлар барып, ошол жактан мыкты кызмат кылган, жашоодо мындай ковёрдун үстүндө чемпион болбосо да, жашоодо чемпион балдар. Азыр спорт школда андай бандит балдар деп айтканга мүмкүн эмес. Балдары дагы 5 маал намаз окуган, агайлары да 5 маал намаз окуган. Ушунун арабызда азыр бул жакта агайлар келиптир, 2 агай. Жакында эле U17 17 жашка чейин дүйнөлүк чемпион болду. Ошол устаздарды да бул жака чакырып койсок, канакей. Биздин 2 агайбыз. Спорт школда тренер болгон агай каякта? Канакей, машалла деп коюңуздар, ушу инсандарга да Алла ыраазы болсун. Кыргызстандын желегин желбиреткен мыкты инсандарды тарбиялап атат. Ушуларды устаз агайларга тапшырып койсоңуздар, Келечекте Кудай буйруса мыкты олимпиадада желекти желбиреткен шакирттерди чыгардын, Экинчиси канакей? Мына бул жакта, машалла. Алла ыраазы болсун. Аллах таала жашооңуздарга, өмүрүңүздөргө береке берсин. Анан бул жакта эжекебиз да бар экен, биз жаңы укпадым, мен устаздын кол жазмасы менен Куран китеп тапшырабыз, Мынакей билинбеген парданын артында ушундай спорт школдо инсандар бар. Бая чемпион болгондо эле көрүп калып атпайбыз, бирок алардын атында талыкпаган ушундай жаш агайлардын күнтүн мээнети менен ушундай чемпиондор чыгып атат. Аллах таала жашооңуздар өмүрүндө береке берсин.